Эмнеге биз зергер буюмдарды кийгибиз келбейт? Анткени аял заттык сапат азыраак. Күнгө барып шопинг кылып, бизге жаккан кийимдерди ала беребиз. Бирок топтолуп бул кийимдер акырында бир кийимди башка кийиммен кантип кылыштырабыз. Мисалы үчүн бизде кийим көп, бирок образдар жок. Жашыл болсо, бул жашыл болсо, бул кете берет. Туура түс менен кылыштырыш керек да. Буюмдар образды, стилдүү көрсөтө алат. Биздин кийимибиз эмес. Биз суперда кийинип жатсак дагы, бирок биз аксессуарларды кийбесек. Ассаламу алейкум. Биз Бермет айым менен дагы сиздер үчүн бир пайдалуу бир эфир кыла алып атабыз. Кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Рахмат. Алейкум ассалам. Азыркы учурда сизге дагы мындай башкы суроом ушул болсун. Көбүрөөк айымдар эмне боюнча кайрылат же болбосо мындай стилистке азыркы учурда адамдардын мындай муктаждыгы барбы? Стилист керекпи негизи бизге? Же өз каалагандай кийим кийген ошол жакшыраакпы? Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Чындыгын айтсам, көптөгөн айымдар кайрылышат. Анан эң мындай таркатылган көйгөй бул гардероб болуп эсептелинет. Негизи ошол жакта биз көп ала беребиз да кийимдерди. Дүкөнгө барып шопинг кылып, бизге жаккан кийимдерди ала беребиз. Бирок топтолуп бул кийимдер акырында бир кийимди башка кийиммен кантип айкалыштырабыз. Бул эң көйгөйлүү болуп эсептелинет да. Мисалы үчүн бизде кийим көп, бирок образдар жок. Жана эртең менен өзүбүздүн гардеробубузду ачканда, ал жакта суроо дайыма пайда болот. Мен бүгүн эмнени кийем? Ооба, бул юбканы кайсыл кофта менен айкалыштырам, же бул шымды кайсыл көйнөк менен кийем. Ошондо көпчүлүк айымдар ошол суроо боюнча кайрылышат да. Мага даяр образдарды түзүп бериңиз. Мен мисалы үчүн чарчадым, мен мисалы үчүн убактым жок, жумушум көп. Мен эртең менен туруп алып, мага даяр образ керек. Ушул боюнча көптөгөн айымдар мага кайрылышат да. Жана биз албетте бунун баарын гардероб талдоодон баштайбыз. Акырында даяр образдарга чейин жеткизем. Сонунго. Анда мага дагы гардероб түзүп берсеңиз аябай жакшы болчу да экен. Себеби менде дагы жаккан кийимди алып кете берем. Азыр магазинге келип атып эле, бир магазинге кирдим да. Кирип эле мен ушул кофтаны алып алдым да. Муну алып аткан себеби жашыл юбка, ушул чогуу кийем деп ойлодум. Бул ачыгыраак өң, бул тогураак болду. Мен кандай тандадым азыр? Сизди талдай берейинби ачыгы? Карынмай жок негизи ооба ошол көпчүлүк адамдар сиз окшоп тандайт да. Мисалы үчүн бул жашыл болсо, бул кете берет. Бирок чындыгында негизи мен курстарды бергенде айымдарга, окуучуларыма ал жакта түс боюнча маалымат берем, билим берем. Жана ошол түс боюнча атайын түс тегереги болот. Ал тегеректе 12 түс бар. Жана ал 12 түс бири-бири менен оңой айкалыш керек. Мисалы үчүн сиздин образыңызды азыр ала турган болсок, мындай талдай турган болсок, сиз ошол жашыл түс гамманын ичинен 2 түс алдыңыз да. Бул экөөтүң жашыл гамма, бирок бул түстөр мындай жакын турушат да. Кандай десем, азыркы стилисттер, мисалы үчүн башка стилисттер Россияда, мисалы үчүн же башкача өлкөлөрдө ооба мындай образдарды түзүп беришет да. Бирок бул эң сонун айкалышуу деп айта албайм. Бул 2 түс жакын турган үчүн түс тегеректе бул экөө спорлошот. Мен жакшымын, жок мен жакшымын. Мен сонун көрүнөм, жок мен жакшы көрүнөм. Ошентип түстөр спорлошот да. Бул жактын мындай өңүн ачыш үчүн, бир түстүн өңүн ачыш үчүн туура түс менен айкалыштырыш керек да. Эгерде ошол эле жашыл гамма менен айкалыштыргыңыз келсе, анда жакын эмес, минимум бир түстү аттап туруп башка түс менен айкалыштырыш керек. Мисалы азыр могу жашыл юбкага ошондо кандай өң алышым керек? Кандай өң мага туура келмек? Бул жашыл юбкага мисалы үчүн сиз айткандай ошол эле күрөң гамма. Мисалы, же мисалы үчүн ошол эле сиз жакшы көргөн сары гамма. Биз аттап атабыз. Бул 2 түс мындай жакын турган үчүн булар мындай туура эмес деп азыр айтылбайт, азыркы заманбап кезде, бирок бул эң сонун айкалышуу дагы болуп эсептелинбейт да. Эгерде мисалы үчүн сиз ошол эле жашыл юбка менен, мисалы үчүн айвари түстө, ошол эле свитшот же мисалы үчүн лонг слив кийсеңиз, анда бул сиздин өңүңүздү ачат.
ошол эле сиздин үстүңүздөгү жолуңузду калтырып туруп, бирок бул жакты башка түзүп койсоңуз, уже башка мындай кандайдыр бир мындай ачат да, образды ачат болчу, э? ооба. Сонун мыкты. Ошон үчүн сиз керексиз. Рахмат. Андан кийин мисалы мындай буюмдар барбы? Зер буюмдары. Зергер буюмдар. Зергер буюмдар. Зер. Зергер буюмдар канчалык деңгээлде керектүү? Себеби муну эмнеге сурап атам? Кээ бир кыздар бар, мындай мен сыяктуу эле кийинет, ушундай эле юбка, ушундай эле кийип алат, бирок ушундай зергер буюмдарды колдонуп койгон үчүн алар мындай стильный көрүнүп калышат да. Мен ошол нерсени байкап атам да. Ооба. Мисалы, такпай турганга караганда бул жагына деген шуру тагат, билерик, шакектерди тагышат, анан башка бир сумкаларды көтөргөндө эле таптакыр бир башка киши болуп эле чыга келишет да. Ооба. Мен негизи ошондой нерселерге көп жокмун да. Анан жакындан бери ушул керек окшойт деп ойлонуп баштадым. Бирок сизден окуган кезде сиз анын баарын бизге четтен айтып бергенсиз. Сонун суроо бердиңиз, себеби дегенде бул дагы өтө чоң тема экен. Себеби дегенде мен өзүм ошондоймун да. Мен зергер буюмдарды көп колдонбойм. Анан сиз окшоп жакшы да көрө бербейм да. Бирок бул жакта дагы бир сыр бар да. Зергер буюмдар менен аксессуарлар, бул буюмдар образды, стилдүү көрсөтө алат. Биздин кийимибиз эмес. Биз супер да кийинип жатсак дагы, бирок биз аксессуарларды кийбесек, бул биздин мындай образды ача албайт. Ошондо бул жактан психологиялык жактан дагы айткым келет да. Эмнеге биз зергер буюмдарды кийгибиз келбейт? Анткени аял заттык сапат азыраак. Эгерде аял заттык сапат жогорулаганда, мен өзүмдүн мисалымды айтып атам да, сенчи өзүм мисалымды айтып атам. Аял заттык сапат жогорулаганда сиз өзүңүз каалап каласыз буну. Сизге эч ким айтпайт, барып шакек ал. Жок, эч ким айтпайт. Сиз өзүңүздүн ихтиярыңыз менен барып, каалооңуз менен ушуну сатып аласыз. Кийгенде сиз мындай өзүңүздү мындай айым болуп сезесиз да. Бул психологиялык жактан көбүрөөк. Ошондуктан көпчүлүк айымдар эмнеге кийбесе, анда аял заттык сапаты мындай өзүнүн эркек сапаты күчтүү экен да демек. Ооба, өзүнүн деңгээлинде эмес да. Биз өзүбүздүн ошол аял заттык сапатты күчөткөндө өзүнөн өзү эле бул баары келет да. Мен муну жакын эле Өзбекстанга бардык да биз. Өзбекстанга барганда аларда эң көп сатылган буюмдар зергер буюмдар экен. Алтындар, анан башына мындай тагып алган бир жылтыр бир нерселер, сөйкөнтүрлөрү, кыскасы алар колдоруна тоолдор тагышат, анан алар үйлөрдөн чыкпайт, аялдар таптакыр башкача экен. Анан ошолорду көргөндөн кийин, демек булардын аялдык табияты ордунда экен. Биз эркек болуп калтырбыз деп келдим да, анан сториске дагы бияктан чыгарып кыздаргачы. Ооба. Демек биз деген аялдык тарабыбызды негизи мен өзүм аялдык эле сапатым күчтүү деп ойлочумун деп. Эми түшүндүм дейсиз. Эми түшүндүм. Биз иштей берсек ошол мырзалардын эмелерин ала алышат экенбиз да, иштеп эле, ишке кирип эле ошентебиз го. Мен деле ошол жагынан көп мындай басым жасайм да. Бирок аял заттык жаратылышы башка да. Аял заттык жаратылышы иштеп эмес, ооба мындай жай, ооба мындай шашпай, ошол биздин табиятыбыз экен да. Демек ошол багыт боюнча дагы мен азырда алдым, жакында бир 3-4 биринчи жолу алып атам да, алып тагып баштадым деп эле. Сонун. Бирок аны өзүм каалап эмес, мажбурлап. Эми ошого мындай акырындап мен да негизи зергер буюмдарын меники көп эле, бирок мен дагы ошол сиз окшоп көп кийбейт экенмин да. Анан кийин мен кандайдыр бир өзүм үстүнөн иштей баштаганда, аял заттык сапаттарды күчөткөндөн кийин бир убакыт карасам, мындай кийгим келип калды да. Анан өзүм таң калдым да. Ой бермет, эмне болуп атасың? Эч качан мындай зергер буюмдар кийбей жүрдүң эле, азыр мынтип барып калдың ошолорго мынтип жакын. Оказывается, бул психологиялык менен байланыштуу экен да. Ошондой эмелери бар да, моменттери. Аябай мага жагып атат, аябай кызыктуу экен. Анда мындан дагы кызыктуу эфирлерди кылып туралы деп чечтим. Рахмат. Себеби керек окшойт, бул аябай айымдар үчүн дагы керек экенине дагы ынандым. Айрыкча мага дагы деп коеюн. Буюрса кийинки эфирде көрүшкөнчө кыздар. Görüşkünçü.